Урматтуу мекендештер, бүгүн мен Оштомун. Мына өткөн жумада бир келип, эжекемди жаткырып кеткенбиз. Сиз бизге келгенде эмне кыйнайсыз, ошолорду айтыңыз. Эң биринчи Жөтөлөт элем, бронхит, аллергический астма болчу. энтигет элем, Энтигет элем, дайыма ошо көкүрөктөрүм кырылдайт элем, жата албайт элем, түндөсү уйкум жок эле, тынчсызданат элем, аяка бияка леченияларды алып аттым, бирок болуп атты убактынча, кайра дагы болуп атты. Анан мен ушул Гүлсана Бапаеваны угуп, дарегин, ушуну издеп келдим, Бишкекке чейин бардым. Бишкектен анан учактан таап, анан өзүмө диагноз койдурдуп, ханыман анализ тапшырдым. Анан ал эже сиз Оштуу экенсиз, Ош жака барып учактан лечение алың деп бияка жөнөттү, жакыныраак деп. Эми бүгүнкү абалыңызды айтыңыз эми. Бүгүнкү абалым жакшы. Келгенде 91 килодон ашык салмак менен келгенмин. Мына азыр 98ге чыгып 89. Неме? 88ге. 88ге. Биринчи 3 кило, 10 күндүн ичинде 10 кило, 3 кило чыдаптыр. Бул жакшы нерсе. Эми энтиккениңиз барбы? Жок. Кыйылдак барбы? Жок. Сиз чалкалап жата албайчысыз да? Чалкалап жата алчумун. Азыр чалкалап жатасызбы? Азыр чалкалап жатып калдым. Өңүңүз кара тору эле. Өңүм, кандарым коюлуп кетип, доктурдан лечение алганымда ham каныңыз сиздики эмнеге суюлбайт деген. Мындан 1 ай мурда эле. Давление барбы жок беле? Жок, давлением жок эле. Жакшы. Буттар кандай? Буттар ооруйт беле? Буттарым ооруйт, бутум баса албайт элем. Азыр эмне кылып атасыз? Азыр жеңилмин, шунчалык жеңилмин. Ушу кийген кийимдерим да баардыгы чоң келгенси өзүмчө кызык болуп атат. Жеңил боласыз. Ооба, бактымды сүйүнүп атам. Жакшы. Нелерим ушундай жумшарып, өзүмчө ачылып, ооба. Көңүлүңүз ачылып, жакшы немеде настроенде болуп. Мени шылдыңдап атышат кыздар. Келгенде 3 күн сооруп эле жаттыңыз эле, бүгүн жаман көп сүйлөп калыпсыздар. Анан мен эмне кылайын? Адам ден соолугу болсо, кайерде болсо күлгүсү келет да. Сүйлөгүсү келет, настроенияси көтөрүлөт. Абдан жакшы. Канча жаштасыз? Менби 68ге чыктым. Так, урматтуу мекендештер, мен эмне үчүн муну неме кылдым? Мына жаштар да келет да, эже азыр деген оору жашарды деп коет да, биздечи жаштар эле ооруп атат. Ошонун бардыгы бул кан системасы, без системасы, бул кан тамырлар органда кыйналып калгандыктан ошол адам окчам болуп атат. А сиз мына 68де болуп туруп, биз айткандын баарын жасады. Карагылачы. Бүгүн канчанчы күн? Бүгүн 8-күн. Мына 8-күн бүтүп атат. Биз айткандын баарын жасады. Жана биз да өзүбүздүн ыкмаларды колдондук. Мына абдан жакшы натыйжа алып отурат. Эми эң негизгиси эже чыккандан кийин биз айткан жадан бузбаш керек. Аллага шүгүр. Биз айткандай суу ичиш керек. 5 көнүгүн жаттадыңызбы? Ооба, жаттадым. Азамат. Демек, анан чөптөрдү да чыгып кетип атканда доктурлар айтышат, кандай чөптөрдү чыгып туруш керек, ошо чөптөрдү да улантып турасыз. Урматтуу мекендештер, ар бир адам өзүнүн ниетине жараша. Мен ушундан жакшы боломун. Мен ушул нерсени аткарамын деп келсе, мына 8-күнү эле кандай сонун натыйжа көрүп атат. Мен сиздерге бардыгыңыздарга эрктүүлүк каалаймын. Бардыгыңыздарга ниетти түз коюп, ушул натуралдык ыкмадан жакшы болом деген ниетти коюп, жакшы болуп кетүүңүздөрдү мен ушул Кудайдан тилеп каламын. Бардыгыңызга ден соолук каалаймын. Сиздер менен мен доктор Бапаева. Келгиле бардыгыңар. Өчүрүп кайра башта. Келгиле бардыгыңар ден соолук үчүн күрөшүш керек экен. Карганда да бактылуу ден соолукту карышыбыз керек. Ар кандай балдардын астында да ден соолукту карып, жакшы жашасак, балдарыбыз да ушунча сүйүнөт. Келгиле бардыгыбыз мүмкүнчүлүк болушунча ден соолук үчүн күрөшүш керек экен. Аябай жакты. 2019 жылкы пандемияда дагы көп адамдардын немесин сактап калган, ден соолугун сактап калган кыз экен. Мен неме болбадым эле мурданча. Азыр мына өзүм көзүм менен көрүп, ушуга неме берип атамын. Баа берип атамын. Келиңиздер. Ден соолук каалайбыз, жакшы болуңуз. Сага дагы